Мурунку видеодо YouTube тууралуу жалпы маалымат алганбыз. Бул видеодо каналды канча ачуу керектигин көрсөтүп бермекчимин. Канал ачардан мурда каналга кандай видеолорду киргизем деп алдын ала пландоо керек. Эгерде конкреттүү видеолорду киргизүүнүн планы жок болсо, анда каналдын өсүшү өтө жай болот. Себеби сиздер ар бир видеону ойлонуп тарткыча көп убакыт кетет. Эгерде конкреттүү план жок болсо, анда 2-3 эселеп көп убакыт кетет. Мисалы мен ушул Fox каналына төмөндөгү видеолорду киргизем жана бул менин жалпы планым. Интернет аркылуу акча табуу, YouTube'дан канал ачкандан баштап акча тапканга чейинки аралык, компьютердеги жана телефондогу эң керектүү программалар, банктык карталар жана электрондук капчыктар. Эгерде ушул темалардын ар бирине жок дегенде 25тен видео тартсам, 100 видео жөн эле чыгат. Башкача айтканда, баштапкы 100 видео менин оюмда бар нерсе деген сөз. Сиздерге да кеңеш, жок дегенде канал ачардан мурда 50 видеонун аттарын жазып, атайын тизмек түзүңүз. Эгерде сиздердин тизмекте 50ден аз видео болсо, анда YouTube канал ачыштын кажети жок. Себеби план жок болсо, жөн гана YouTube үчүн убакыт сарптап, керектүү убактыңыздын баары текке кетиши мүмкүн. Эң негизгиси YouTube'дан акча тапкыңыз келсе, көп нерсеге сабырдуу болушуңуз керек. Элдердин сын комментарийине, уят сөздөргө, тааныштардын шылдыңына, убакытка жана башка баардык нерселерге сабыр кылышыңыз керек. Эгерде сиз ушул нерселерге макул болом десеңиз, ушул видеодон баштап сабактарды калтырбай көрүңүздөр. Анда эмесе кеттик. Алгач канал ачуудан баштасак, канал ачуудагы эң негизги проблема анын аталышында. Себеби каналдын аты негизги ролду ойнойт. Канал ачардан мурда эки нерсеге көңүл буруу керек: эске калаарлыгына, маанилүүлүгүнө. Канал адамдардын эсине калышы үчүн каналдын аталышы кыска жана окууга ылайыктуу болушу керек. Мисалы AdMe, Limon, Mogal жана башка. Маанилүүлүгү да эң негизги ролду ойнойт. Мисалы сиз кинолор тууралуу видео тартсаңыз, кино кейжи деп койсоңуз өтө ылайыктуу болот. Бул учурда каналдын аталышы эсте калбайт, болгону поиск кылганда алдыңкы катарларга чыгасыз. Эми канал ачканды көрсөтүп берсем. Канал ачууда компьютерден же телефондон ачасызбы, анын айырмасы жок, болгону логин паролду эске сактап калуу керек. Бүгүнкү сабакта жөн гана канал ачканды үйрөтөм. Кийинки сабакта каналдын профилиндеги сүрөттү жана каналдын шапкасын, ошондой эле атын өзгөрткөндү үйрөтмөкчүмүн. Азыр болсо канал ачканды көрсөтүп берсем. Канал создавать этиш үчүн эң биринчи Chrome'го киребиз. Chrome'го youtube.com деп жазабыз. Эгерде сиздер телефон аркылуу создавать этем десеңиздер, анда жөн гана YouTube приложениянын өзүнө киресиздер. Ал мен болсо компьютерден көрсөтүп жатам, ошондуктан Chrome аркылуу кирип youtube.com деп жазам. Ачкандан кийин бул жакта сиздерде аватарыңыз чыгат, өзүңүздөрдүн профилиңиздер. Эгерде жаңы канал ачам десеңиздер, анда бул жакты басасыздар, сменить аккаунт кыласыздар. Анан бул жактан добавить аккаунтту басасыздар. Ылдый жак жагында сменить аккаунт кылабыз. Анан создать аккаунт кыласыздар. Для себя кылабыз. Бул жактан болсо имя, фамилия, адрес, электронный почта, кадимкидей эле Google аккаунт создавать эткендей баардык нерсени кыласыздар. Мен болсо Google аккаунт создавать этип отурбайм, дароо азыр YouTube'га кирген жагынан баштап көрсөтөм. Аккаунт создавать этип бүткөндөн кийин бул жакка кайра YouTube'га келесиздер. Ошол эле профилдин значогун басасыздар, сменить аккаунт кыласыздар. Жаңы создавать эткен аккаунтка келесиздер. Мисалы менде бул жакта жаңы создавать эткен аккаунтум бул жакта турат, нет канала деп жазылып турат. Ошону басасыздар. Басып, кайрадан ошол профилге келесиздер. Создать канал деп жазылып турат. Ошону басасыздар. Начатьты басабыз. Эгерде каналыңыздар ошол ат менен бойдон кала берет десеңиздер, мисалы мен Жабахир Мамиржанов деген ат менен аккаунт создавать эттим. Эми каналда ушул бойдон калсын десеңиздер, анда выбрайтты басасыздар. Эгерде каналды башка ат менен создавать этем десеңиздер, анда выбрайтты басасыздар. Бул жагында турган. Название канала дейт, каалагандай ат коесуздар. Мисалы мен бул каналымдын аталышы мисалы кино
же YouTube KG деп койсом болот экен. YouTube KG деп коеюн. Андан кийин бул жактан галочканы басасыздар, создать баскычын басасыздар. Бул жакта болсо телефон номеруңуздарды жазасыздар. Мисалы меники 702 300 339. Так, продолжитьты басасыздар. Эгерде сиздерге кайра башка аккаунттар, то есть бир номер менен толтура аккаунт ачып сатсаңыздар, кайрадан жаңы ушул каналыңыздарды ача албайсыздар. Ошондуктан бир телефон номер менен көп аккаунт ачыш мүмкүн эмес. Менде ушундай болуп жатат. Ошо ойдон эле продолжить басасыздар дагы, ошо ойдон сиздердин каналыңыздар ачылат. Азыр менде көп канал ачылып кеткенине байланыштуу менде ачылган жок. Сиздер болсо жанагындай кылып эле ачып койсоңуздар болот.